Керемет банкка байланыштуу иликтенип жаткан кылмыш ишинин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ишти башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы тергеп жатат. Кармалгандар УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызматкери жана ушул эле мекеменин өздүк коопсуздук башкармалыгынын төрагасынын орун басары деп айтылат маалыматта. Буга чейин Керемет банктын төрагасынын орун басары кармалгандыгы белгилүү болгон. Прокуратура ушул айдын башында Керемет банктын айрым өкүлдөрүнө карата кылмыш ишин козгогон. Ишти козгоого кылмыш жаза кодексинин алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жазалмалоо деген беренелери негиз болгон. Таласта өзүнүн үйүндө 4 килограмм баңгизатын сактап жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Талас шаарынын тургуну баңгизат сактап жүргөндүгү тууралуу маалымат түшүп, анын үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Тинтүү учурунда 1976 жылы туулган жарандын үйүнүн кампасынан 4 килограмм 145 грамм кургатылган каннабис табылган. Аталган факты Талас облустук милициясынын кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталып, кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси менен кылмыш иши козголду. Кармалган жаран облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Экологиялык активисттер Бишкек мэриясын жаңы жылдык фейерверкти токтотууга чакырышууда. Бул тууралуу маалымат Movgreen уюмунун социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Активисттер мэрия жаңы жыл түнү калааны каптаган кара түтүнгө карабай фейерверк аттырууну каалап жаткандыгын билдиришүүдө. Алар ошондой эле жарандарды мындай идеядан баш тартууга чакырышкан. Эске салсак, мэрия буга чейин жаңы жылдык майрамдоо түстүү фейерверк менен жыйынтыктала тургандыгын кабарлап, майрамдык салюттарды уюштурууга шаардык бюджеттен 755 000 сом каралгандыгын билдирген.